Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы биздин көрөрмандар? Бүгүнкү жаңы сабагыбызды баштамакчыбыз. Бүгүн өтүлө турган тема Кур'ан-ы Каримде жазылса дагы окулбай турган тамгалар деген теманын үстүндө өтмөкчүбүз. Кээ бир тамгалар бар, Кур'анда жазылат, жазылып кала берет, бирок окуп келгенде ал окулбай калат. Бул балким араб тилинен башка тилдерде деле болуш керек, жазылса дагы окулбай калган. Бирок араб тилинде өзгөчөлүгү да ушунда. Кээ бир тамгалар жазылат, бирок ал окулбай кала берет. Ал кайсы тамгалар жана кайсы сөздөрдө кандай абалдарда кездешет деген суроого биз төмөндөгү сабагыбыз жооп берет. Бул темага киришерден алдын биринчи сиздер менен бир кыска нерсени түшүндүрүп өтүүнү туура көрүп отурабыз. Эгер ушуну түшүнүп алган болсок, бул жазылса дагы окулбай турган тамгалар деген теманы түшүнүшүбүз биз үчүн жеңил болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин сүкүн деген белгини өтүп келгенбиз. Бул сүкүн, бул көрүп турганыңардай тоголок белги, кайсы бир тамганын үстүнө коюлган болсо, ал тамганы аракетсиз кылат дегенбиз. Бул көрүнүш. Бирок Куранга түшкөндө, бардык эле Курандарда, Мадина Куранында дейбизби, кыскасы мына эң белгилүү болгон Кур'ан-ы Карим бар эмеспи, бардыгыбыз эле окуп нетип жүргөн. Көпчүлүккө ушул Кур'ан белгилүү. Ушул Курандарда сүкүн бул көрүнүштө келет. Жакшыраак карап алгыла. Ушул сүрөттө келет мына. Ушул сүкүндүн ордун аткарат. Мисалы, Фатиха сүрөсүнүн 1-аятында Әл-Хамду дегенде ләм менен мим тамгасынын үстүндө коюлган булар сүкүн белгилери, ошон үчүн буларда биз токтодук. Әл-Хамду деп. Бирок Куранда ушул сүкүндөрдүн ордун бул белги алмаштырат. Бул белги деле сүкүн эле. Буну кандай окуган болсок, бул деле ошентип эле окулат. Әл-Хамду. Әл-Хамду. Эмне үчүн буну тааныштык десек, анткени Куранда жазылса дагы окулбай турган тамгалар дегенде, ушул сүкүн, биз сүкүндө билген белги кайсы бир тамганын үстүнө коюлган болсо, ошол тамга жазылат дагы, бирок окулбай калат. Ал бардык эле тамганын үстүнө коюла бербейт. Куранда алсыз тамгалар бар. Тажвид илиминде ал созуу тамгалары деп дагы келет. Эң көп колдонулган, мисалы, алиф, вау жана я тамгалар бар. Ушул 3 тамганын үстүнө кээде ушул биз билген буга чейинки сүкүн белгиси коюлуп калган болсо, ал тамга жазылат дагы, окулбай калат. Мисалы, биринчи сөздү карап көрөлү. Алиф, даммалу. Оу, лу болуш керек эле. Вауда сүкүн менен жазылганда. Оу, лу. Байкап көрсөңөр. Сиздер да кара окуп көргүлө. Оу деп айтыш өзү тилге ыңгайсыздыкты жаратат. Вау жазылды, окулбайт. Кандай болот десе, анда дароо эле мындан буга биз өтүп кетебиз. Улу. Улу. Анткени вау эмне үчүн окуба койдуң деген суроонун жообу үстүндө жазылса дагы окулбоочу белги тургандыгы үчүн деген жоопту беребиз. Улу. Же болбосо экинчи сөз. Ошондой эле. Увлати. Вауду сүкүндү кылбайбыз. Окуп көрсөңүздөр, өзү окуш деле кыйын. Ов депчи. Улати. Даро. Ламга. Удан ламга. Улати. Улати. Үчүнчү сөз. Увлаика. Куранда аябай көп кездешкен сөздөрдүн бирөөсү. Улаика. Улаика аля худан мир роббихим. Кыскасы ула деген сөз аябай көп келет. Ошондо дагы алиф даммалуу болуп, у, вау жазылса дагы окулбай турган белги үстүнө коюлат дагы. Я жазылды, бирок бул жерде бир жоктой эле. Даро ламга өтүп кетебиз. Ула кичинекей алиф, буга чейинки темаларда биз өткөнбүз. Ула ика. Ула ика. Түшүнүктүү эле болду болуш керек. Ал эми алифтин үстүнө качан коюлат деген болсок, созуу тамгасынан кийин алиф жазылат дагы, ошо алифтин үстүнө вау, сүкүн белгиси коюлганда окулбай калат. Мисалы, қалу, эки алиф өлчөмүндө. Қалу, лу дей албайбыз. Алиф жазылды, бирок бул жерде эч кандай кызмат
аткарбайт, окулбайт. Жазылат, бирок окулбайт. I'lamu бүттү. I'lamu amanu amanu. Куранда аману деген сөз мондай сүрөттө да келет. Хамза, хамзадан кийин алиф, ну. Amanu эки абалда келгенде деле окулушу бирдей болот. Менимче түшүнүктүү эле болуш керек. Куранда жазылса дагы окулбай турган тамгалар дегенде, мисалы, вау качан окулбай калат? Ваунун үстүндө ушул белги же алифтин үстүндө ушул белги, кээде я тамгасынын үстүнө дагы ушул белги коюлган болсо, ал жазылат дагы окулбай калат. Куран-ы Каримдеги алиф жана вау тамгалары жазылса дагы окулбай калган белгилерди түшүндүңүздөр деп үмүт кылабыз. Улу, улати, улаика же калу, бул жерде алиф. I'lamu amanu. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө Аллага аманат.